Кыргыз адабияты сабагы. Мен Чүй районуна караштуу Кошкоргон айылындагы Туйту Каракеев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Дүйшөнбиева Айдай. Эгерде мага карата суроолоруңар болсо, төмөндөгү телефонго арыбагыла менин окуучуларым. Биз бүгүн Чыңгыз Айтматовдун Ысык көлдүн Куту жана Куну деген публистикалык чыгармасын өтөбүз. Бул чыгарманы өтөөрдөн мурун алгач силерге жаркын маанай тартуулагым келип турат. Окуучуларым, силер менин эң сүйүктүү балдарымсыңар. Силер менин эң дилгир, эң ынтызар, эң зээндүү, келечекте алдыга умтулган окуучуларымсыңар. Силерден эң мыкты инсандар чыгат деп ишенем. Сабактын максатына көңүл буралы. Биринчи максатыбыз бул окуучулар Чыңгыз Айтматовдун Ысык көлдүн Куту жана Куну публистикалык чыгармасынын мазмуну менен таанышат, маалымат алышат. Экинчи, чыгарма менен таанышуунун натыйжасында асман тиреген ак мөңгүлүү күнгөй тескей ала тообуздун ортосунда чөйчөктөй болгон көкар таштай катылган ысык көлүбүздү сактоого салым кошууга атуулдук ариетине кабыл алып таасирленет. Үчүнчү, берметтей ысык көлдү таза сактоого, коргоого, салым кошууга умтулат. Көл жээгине эс алууга барганда өзүн да, тегерегиндеги эс алуучуларды да таштандыны таштабай жыйнап алып кетүүгө чакырууга тарбияланышат. Эми алгач чыгарма менен таанышуунун астында алгачкы публистикалык чыгарманы өтүп жаткандыгыбызга байланыштуу публистика жөнүндө маалымат алып кетели. Публистика бул латын сөзүнөн алынган коомдук деген маанини билгизет. Адабияттагы күндөлүк, коомдук саясий, актуалдуу маселелерге карата курч, көркөм сөздүн күчү менен жазылган өзгөчө адабий жанр. Башкача айтканда, автордун эң актуалдуу саясий коомдук маселелер жана күндөлүк саясий окуялар боюнча пикир айтышы менен мүнөздөлөт. Публистикага саясий активдүүлүк, курч жана жеткиликтүү баяндоо, фактыларга негизделген далилдөөлөр мүнөздүү. Анын памфлет, публистикалык макала, публистикалык очерк, публистикалык фельетон сыяктуу түрлөрү бар. Публистика жазуучуну коомдук турмушка активдүү аралаштырат, башка көлөмдүү чыгармаларынын жаралышына өбөлгө түзөт. Кыргыз адабиятында публистика жанр катары жазманын пайда болушу менен эле жаралып өнүгө баштаган. Анын калыптанышында Алы Токомбаевдин Улуу орус эли, ким маданиятты жойгусу келсе анын өзү жоюлат, Касымалы Байылиновдун Господин Пайынтонго менин сунушум деген публистикаларынын чоң мааниси бар. Чыңгыз Айтматов 60-жылдарда жазылган Сырдаштарыма сөз, Бөдөнү аңдыгандар, Силер күнөөлүүсүңөр жердештерим, Мугалим жакшылыктын энеси, Зеравшан, Адамга таазим кыл, Алтын дарбаза деген публистикалык макалаларында ошол мезгил үчүн проблемалуу болгон актуалдуу маселелерди көтөрүп чыккандыгы белгилүү. Публистика ар кандай коомдук түзүлүштөрдүн алмашар мезгилинде эски менен жаңынын күрөшү күчөгөн учурда өзгөчө өнүгөт. Бизде 1985-жылдан кийин коомдогу өзгөрүүлөр, эгемендүүлүк алгандан кийинки ачык айтуулар жанрдын алдыңкы орунга чыгышын шарттады. Публистика көбүнчө басма сөздө, радио уктурууда, теле көрсөтүүдө элге тарайт. Публистикалуулук бул публистика сыяктуу атайын жанр эмес. Жөн гана көркөм чыгарманын ичинде учурдун көйгөйлүү маселелеринин, коомдук турмуштун мезгилде өктөм болчу проблемаларынын чагылдырылышы. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинде экологиялык маселелер, Кыямат романында жаратылыш менен адамдын мамилеси, бюрократиялык аппараттык башкаруунун кесепети, баңгилик сыяктуу публистикалык маселелер көтөрүлөт. Публистиканын өзгөчөлүктөрүнө көңүл буралык. Алгачкысы бул оперативдүүлүгү, кийинкиси
коомдук турмуштун учурдагы проблемаларын көтөрө билиши, андан кийинкиси документалдуулугу, фактылардын далилдүүлүгү жана ошол факт материалдардан жыйынтык жасоого умтулушу. Андан кийинкиси бул учурдагы окурмандардын арасында ой пикир жаратып, алардын жан дүйнөсүн козгой билиши. Кийинкиси публистикалык чыгармалар ар кандай адабий тектерде турары. Эпос, лирика, драма, ар кандай түргө бөлүнөрү. Поэзия, проза, драма, ар кандай жанрларда жолугары. Роман, повесть, поэма, макала, репортаж, очерк, фельетон, ыр жана башкалар ар кандай тематикаларда жолугары. Саясат, экологиялык, таалим тарбиялык, философиялык, дин, маданият темаларында жазыла берерин айтсак болот. Ал эми акыркы өзгөчөлүгү бул публистикалык чыгармалардын стилдик жактан бөтөнчөлүү болушу. Полемика, сынчыл, аналитикалык болуп бөлүнөт. Полемика деген сөз бул талаш тартыш жүргүзүү, айтышуу дегенди билгизет. Мына бул алкактарга көңүлүңөрдү буруп койгула. Жогоруда атап өткөндөр мына ушул алкактарда дагы жазылып турат. Эми балдар, биз жогоруда айткан чыгармага көңүл буралык. Мен силерге Чыңгыз Айтматов өзүнүн публистикалык чыгармасында жазып кеткен орчундуу жерлерин окуп берейин. Ысык көл менин кутман бешигим, ал наристе кезимде мени алделеп, боз улан курагымда боюма кубат уютуп, чыгармачылык иште мээ чыңалткан сапсаргалуу ойго муктаж болуп турганда ар качан демөөр болуп, дем бергени үчүн мага кымбат. Кайда гана болбоюн, өлкөнү кыдырып жүргөндөбү, же чет жакаларга чыккандабы, Айтор ысык көлгө тең келер, анын жалпы жердин сарасындай туюлган көрк келбетин көөнөртө алар эч бир жерде көрбөдүм, деп баштайт чыгармасын. Ал чындыгында эле ысык көлүбүз сейрек учурай турган көл экендигин белгилейт. Тереңдиги жагынан Байкалдан кийинки орунда турат. Эң терең жери 700 метрге чейин жетет. Көлгө көп сандаган агын суулар куят. Жердин калың катмарынан жылжып агып чыгып, ал суулар тузду ээритип, аларды минералдаштырып турат. Андан тышкары көлдүн алабында көп сандаган термалдуу минерал булактар бар. Аларда Советтер Союзунда белгилүү болгон нарзандын бүткүл гаммасы жыйналган. Алардын ичинде эч бир жерде жолукпагандары да бар. Бул али баары эмес. Көлдү көздөй агып, өстөн суулар дагы бир дарылык касиетке, радонго каныгат. Буга эми күкүрттүү суутекке чыланган ылайларды, анан да чаңкайган таза, тоодогу өсүмдүктөр менен токойлордун жыпар-жыты аңкыган абаны кошуңуз. Мунун баары көлдүн кайталангыс сейректигин, анын дартка дабалуу шыпаакер касиетин аныктап турат, деп алгач көлүнө суктанат. Анан бул жерден журналист Хрусталев мындай суроо менен кайрылат. Бирок ысык көлдүн кутмандыгына жана кереметине тамшанып караган маал эбак артта калды. Адамдардын сөздөрүнөн азыр кооптонуу, улам көбүрөөк угула баштады. Көл эми баягы көл эмес деген ойду айтат. Ага Айтматов, аттиңдеңизчи, бул анык ысык көл тартылып баратат. Көлдөн суу агып чыкпайт, ошондуктан ал өзүнүн бөксөсүн эбегейсиз өлчөмдөгү буулануунун эсебинен толтуруп турат. Көлдүн жээги жыл сайын 7-10 сантиметрге ылдыйлап жатат. Суунун бир жылдык тартыштыгы ошентип 7500 миллион кубометрге жетип отурат. Мына мындан туташ реакция башталат. Анын салакасы биринчи кезекте көлдөгү жан жаныбарларга тиет. Ысык көл көз көрүнө тартылып баратат, деп жаны ачыйт. Көл жээгинин 5000 метрге тартылып такырайып калышы,
суунун жылуулугун 2-3 градуска төмөндөтүп коет. Ал эми бул өз кезегинде көлгө түшүүнүн ансыз деле кыска мөөнөтүн дээрлик 1 айга чектеп салат. Навигациялык кырдаал начарлайт. Мына ушу жерден Айтматов дагы Казакстандагы Арал деңизи жөнүндө да айтып өтөт. Казакстандагы чалкыган Арал деңизи да мына ушундай кырдаалга туш келген. Бирок Ысык көлдөгүдөй Арал деңизине жакшы көңүл бурулбай, суулардын баары айыл чарбага пайдалангандыктан бүгүнкү күндө чалкыган деңиз азайып отуруп 4кө бөлүнүп калгандыгы айтылат. Деңиздин ушундай абалга келиши Орто Азиянын экологиясына зыян тийгизбей койгон жок. Деңиздин жээгинде калган туздарды шамал учуруп отуруп мөңгүлөргө чейин жеткирип, жаратылышка зыянын тийгизип жаткандыгы билебиз. Андан тышкары Армениядагы Севан көлү жөнүндө айтылат. Бул Армениянын Севан көлү дагы ушул кырдаалга туш келгенде Севан көлүн сактап калгандыгы тууралуу айтат. Биз болочоктогу урпактар үчүн далай жерди сактап калдык дейт. Байкалды, Севанды, Беловеж токойун сактап кала алдык. Ысык көл да адам менен жаратылыштын ортосундагы туура мамиленин, алардын ажыралгыс биримдигиндеги жана өз ара аракетиндеги толук шайкештиктин өрнөгү болуп калууга тийиш экендигин айтып өтөт. Андан тышкары илимпоздордун ишине да кайрылган. Бул жерде Ысык көлдө бир кезде Кыргыз Илимдер Академиясынын биостанциясы боло тургандыгын айткан. Илимдин бөксө жерин толтуруп, ал көп иштерди жасаган эле. Бирок кимдир бирөөлөрдүн купулуна толбой калган окшойт, эми ошол биостанцияда жок. Тек гана лаборатория калган. Ал эми Севанда мен ал жерде болгонмун. Биологиялык станция иштейт. Анын ар түрдүү профилдеги 5 лабораториясы бар. Аларда илим менен иришип 100 илимпоз эмгектенет. Ал эми Ысык көлдө болгону 20 гана илимпоз иштейт. Арменияда ошентип өздөрүнүн берметине, анын тагдырына акыл эстүү мамиле жасашкан. Буга эч нерсе дей албайсың. Ал эми биздин акыл жүйөбүз кайда? Ысык көл буга чейин болуп жүргөндөй жана азыр да боло жаткандай бир бейткей изилдөөлөргө эмес, анын баардык көп кырдуу проблемаларын камтыган кеңири изилдөөгө муктаж. Деп келип акырында Ысык көлдү сактап калуу бул мекендин бир укум жерин сактап калуу дегендик деп баса белгилейт. Көлдүн тагдыры үчүн биздин ар бирибиздин жоопкерчилигибизди азыр мына ушундайча түшүнүп баалоо керек. Анткени каармандык азыр жаратылышка эч нерсе бербей туруп, андан көбүрөөк аласа алууда эмес. Иш жүзүндө өзүбүздүн акыл эстүүлүгүбүздү ырастап, табигат менен толук мунасалашып, аны менен толук айкештикте жашоо турат. Эгер сен өзүңө жамаатташтырган токойду, суу алган ботокөз булакту, берешен жерди сүйсөң, тек гана суктанып эмес, ишкер дем менен, эң башкысы эртеңки күн жөнүндө ойлонуп, жаратмандык менен сүйсөң, анда сенин чыныгы кожоюн боло алганың деп коңгуроо кагат. Эми мына биз чыгарма менен таанышып өттүк. Бул жерде маектешүүдөгү темалар, проблемаларды кайра дагы бир сыйра айтып өтөлүк. Бул жерде биринчиси бул Ысык көл жана Чыңгыз Айтматовдун ал жер менен жеке инсандык байланышы айтылат. Экинчи Ысык көлдүн daарлык касиети. Үчүнчү дарыя жана тоо сууларынын сугатка жумшалышынан улам көл нугунун улам азайып баратышы. Төртүнчү эс алуу жайларын билгичтик менен куруу маселеси козголот. Бешинчи илимпоздор көл проблемасын сактап кала алабы деп коңгуроо кагат. Алтынчы
ысык көлдү сактоонун конкреттүү багыттары айтылат. Эми бул чыгармадагы маанилүү жерлерине көңүл буралы. Алгачкысы бул социалдык индустрия газетабыздын кабарчысы Хрусталев менен маектешүү болуп, окурмандарга ошол басма аркылуу 1986 жылы 6 июлда сунуш кылынган. Кийинкиси Борбор Азиядагы Арал деңизинин соолушунун натыйжасында деңиз тартылып, бир кездеги көл ичинен майда аралчалар пайда болду, жугуштуу ооруларды алып келди дейт. Кийинкиси Чыңгыз Айтматов көл айланасындагы сугат жерлерди токтотуп, кен казбай, индустрияны алыстатсаң эле баары чечилет деп айтпайт. Алардын да адам жашоосу үчүн керектигин айтат. Ар бир нерсенин чеги бар экендигин эскертет. Көлгө өстүрүлгөндөрдү башка жактарга бөлүштүрүп, көбүнчө туристтик эс алуучулук багытка артыкчылык берүү керектигин сунуш кылат. Ысык көлдүн кереметине тамшанып рекламалоо, мактоо эмес, көл көйгөйүн көтөрүп, ысык көлдө Аралдын трагедиясы эртең кайталанбаш үчүн азыртадан ойлонушубуз керек экендигин айтат. Чыңгыз Айтматов Ысык көлдү коргоо коомунун жана Ысык көл форумунун президенти катары конкреттүү иштерди да аткарды. Дүйнөлүк коомдук ойдун чыгаандарынын көңүлүн да бул жерге бурдурду. Ажайып жайды ааламга таанытууга чоң салым кошту. Бул Ысык көл форумунун төрагасы катары төгөрөктүн 4 бурчунан Нобель сыйлыгынын лауреаттарын, илимпоздорду ээрчитип келип, Ысык көл форумун 1986 жылы уюштурган. Кийинкиси түп көтөрүлө өз жерибизди өзүбүз сактап калалы деген коңгуроону кагат. Мына балдар, биз жогору чыгармада эмне көйгөй, эмне маселе козголгондугун түшүндүк, уктук. Мына ошол жерде кээ бир кезиккен сөздөргө көңүл бурабыз. Кут деген сөз бар. Бул кут биринчи мааниси дин ишениминде асмандан түшүүчү бакты таалай дегенди билгизет. Экинчи мааниси бул адамды жашатып, өмүргө кубат берип туруучу күч деген маанини билгизет. Демек балдар, биз ысык көл биз үчүн өзүнчө бир зор бакты таалай, бизди жашаткан, өмүргө күч кубат берген зор күч катары түшүнүшүбүз керек. Ал эми кун деген сөздүн мааниси бул өлтүрүлгөн адам үчүн төлөнүүчү баа, берилүүчү чыгым, каражат катары түшүндүрүлөт. Ал эми ысык көлүбүзгө алып келип такай турган болсок, демек биздин көлүбүздүн куну жок, эч баасы жок экендигин түшүнүшүбүз керек. Сапсаргалуу деген сөз жолугат. Бул терең маанилүү деген сөздү билгизет. Родон, нарзан деген минералдардын түрлөрү аталып өттү. Навигация деген бул сөз кемелердин катташы дегенди билгизет. Прогноздоштуруу деген бул божомолдоо, алдын ала айтуу дегенди билгизет. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлык. Биз залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Ысык көлдүн куту жана куну деген публистикалык чыгарма менен тааныштык. Жана дагы андан мурун публистикалык адабий жанр жөнүндө да маалымат алдыңар. Бул маалыматты эсиңерден чыгарбагыла балдар. Себеби келерки сабактарыбыздын бир нечеси жалаң публистикалык чыгармаларга арналат. Кыргыз элинин сыймыгы болгон жазуучубуз Чыңгыз Айтматов бул чыгармасын 1986 жылы эле жазып, көлүбүздүн тартылып бара жаткандыгы тууралуу айтып, коңгуроо кагып кеткен экен. Демек, бүгүнкү сабакка силер таасирленип, жыйынтык чыгарып, берметтей көлүбүздү сактап калууга өз дараметиңерге жараша салым кошушуңар керек. Эс алууга барганда көлдүн тазалыгына көңүл буруп, аракеттин үстүндө болууңар абзел. Мен силерден өз элинин мыкты жаратман атуулдары чыгаарына ишенем. Эми силер алдыда ой жүгүртө турган суроолор. Бул биринчиси, Ысык көл менен Арал деңизинин кандай байланышы бар экен? Мына ушу тууралуу ой жүгүрткүлө. Экинчиси, Арал кесепети жөнүндө эмнелерди билесиңер?
Үчүнчүсү, булар жөнүндө окуп билген экологиялык маалыматтар, мисалдарды карап чыккыла. Бул маалыматтарды силер интернеттен карасаңар таба аласыңар. Төртүнчүсү, ысык көлдү сактоо адам ыйманын сактоодон башталабы деген суроонун үстүндө ой жүгүрткүлө. Ал эми бул суроолорду, тапшырмаларды силер жазуу жүзүндө берсеңер. Биринчиси, ысык көлдүн экологиялык проблемалары эмнеден келип чыкты? Экинчи, биографиялык, энциклопедиялык китептерди пайдаланып, ысык көл, анын табияты, анын суусу, байлыктары, жайгашышы, тарыхы жана башкалар жөнүндө сүйлөп бергиле. Үчүнчү, ысык көл бул өз ара ашташып, бирин бири шарттаган сан түркүн себептер менен байланышкан экологиялык система, дейт жазуучу. Силер муну кандай түшүнөсүңөр? Төртүнчү, ысык көлдө аралдын трагедиясы кайталанып калбашы үчүн Чыңгыз Айтматов кандай иш-чаралардын комплексин сунуш кылат? Бешинчи, ысык көлдүн пайда болушу, анын келечеги, деги эле ысык көл жөнүндө уламыштарды айтып бергиле, эл арасынан жыйнагыла. Алтынчы, Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повести жана фильми жана ысык көл жөнүндө ой жүгүртүп сүйлөп бергиле. Жетинчи, ысык көл жөнүндө Алыкул акындын ырларын жатка айтып, ошол ырлардагы идея менен Чыңгыз агайыңардын ойлорун топтоштургула. Сегизинчи, ысык көлдү көргөнүңөрдү же болбосо көрбөгөндөр болсо кыялданып, сулуулугун сүрөттөп, этюд, аңгеме же ыр жазгыла. Эң негизгиси анда табияттын ажайып көркү, Кыргыз көлүнүн пейзажы болсун. Акыркысы, экологиялык темада сочинение, публистика жазсаңар болот. Мен силерге болжолдуу тематикаларды берейин. Ысык көл көздүн кареги, ысык көл кыргыз бермети, ысык көлдүн куту жана куну, атым жакшы ысык көл деген темаларды беребиз. Сабагыбыз ушу менен айыктады. Көңүл бургонуңарга чоң рахмат.